Ар бир адамга ушундай жаркыраган жарык үй буйрусун. Үйдүн алдынан суу чыгып турат экен. Мына сууну караңыздар. Мына шаркырап турат. Таза суу. Биз азыр Башбулактабыз. Сиздерге сунуштаган үй могул үй. Айлана тегере тосулган. Үйдүн узун турасы 12 деп айттым. Биз ө жердебиз Башбулакта. Бул жагы шаар Ош. Оштон Алайды, Чоң Алайды көздөй жөнөгөндө Мады. Мадыны барыңыздар билесиздер да. Мадынан форель жеп жүрөсүздөр. Андан бир аз өткөндөн кийин Башбулак. Айыл өкмөт бар, мечит бар, мектеп бар, балабакча бар. Башбулактын айыл өкмөттөн бир аз өткөндөн кийин Мойкадан солго чыгасыз, араптар үй салгандан. Бул жагы Алай, Чоң Алай. Алай, Чоң Алайдан түшүп келе жатып, Мойкадан оңго киресиз. Шаардан чыгып киресиз солго. Мектеп бар мына тушта, балабакча бар. Мына жерде жер бөлүнгөн. Жаңы конушта бул жерде мектепте курулат. Мектеп, балабакча. Демек азырда мектепте маселе жок, балабакчадан маселе жок, светтен маселе жок, суудан маселе жок. Айлана тегереги тосулган. Болгону бир баратан коюш керек. Бышкан кирпич, подушкасы коюлган, сейсмопояс жакшы, үстүнгү чатыр жабылган, ажаткана коюлган, машина койгонго жай экенен. Үйдүн капталдарынан 2 метрден таштар. Бүгүн сиздерге жер үйдү сунуштайм. 5 соттук жери менен 5 бөлмө. Ремонт мощный болуптур. Паркеттер кийгизилген, обойлор жакшы, чырактары сонун коюптур. Сырткы эшик терезелер дагы ысык, суугукта суу өткөзбөй турган кымбат баалуу терезелерден коюлуптур. Катарынан сиздерге тааныштырайын. Бисмилла деп туруп. Бул жагы биринчи бөлмөсү. Терезелер жакшы, өзүмө деп салган экен, сатып жүрүп, бул мешик коюлуптур. Печка 2 бөлмөнү жылытат. Обойлор жакшы, терезелер бүт баары ыңгайлуу. Бышкан кирпичтен үй 12-ге 12. Узун турасы. Өтө сонун. 5 бөлмө. Бөлмөлөрү кенен. Бул жагы болсо 2-нчи бөлмө. Печка 2-нчи бөлмөдө жылытат. Демек, кенен жакшы. Бул жагы болсо 3-нчи бөлмө. Бөлмөнүн кенендиги караңыздар, достор. Тууган, урул, жоро, жолдош, куда сөөк келген болсо, эч кандай кыйналбайсыздар. Акчасы $74,000 дейт. 5 бөлмө ремонту менен 5 сотук жери менен $74,000 түшүп берүү жолу бар. Бул 4-нчү бөлмөсү. Бөлмөлөр кенен болуп тур. Бышкан кирпичтен. Үйдүн узуну 12, турасы 12. Өтө сонун. Мына караң. Ремонт ушунча кылат. Анан жуунуп таранчы бөлмөнү дагы өтө кенен кылып тур. 12 квадрат метр дейби, же 10 квадрат дейби, ушундай экен. Өтө сонун кылып тур. Кирүүчү машина коюлат, душ, ажаткана. Бул жерде суу чыккан. Свет бар. Мектеп, балабакча бар. Маселе жок. Бул болсо 5-нчи бөлмөсү. Жакыраган жарык үй сизге буйрусун. Мына жерде ТВ зонага ылайыкташкан. Панелди кандайлар кылдырсаңыз да өзүңүз карап каласыз. Кала кылып бер десеңиз кылып берет. $74,000 түшүп берүү жолу бар. Азыркы жер үйдүн дарегине токтоло турган болсок, биз азыр Башбулактабыз. Башбулак уже центрге айлана баштады. Бухара кафеси, Белегата кафеси, Башбулактын айыл өкмөтү, мечит, бул жагы болсо маданият үйү, мектеп, балабакча бар. Бул жагы шаар Ош. Оштон Алайды, Чоң Алайды көздөй жөнөгөндө Мадынан өткөндөн кийин Башбулактын айыл өкмөтү, мечит, Бухара кафеси, Белегатадан 600 метр жүргөндө Мойкадан солго киресиз. Бул жерде мектеп, балабакча бар. Алай, Чоң Алайдан түшүп келе жатып, Мойкадан оңго киресиз. Араптар үй салган эле үстү. Келечеги кең.